Бүгүн өлкөнүн Улуттук илимдер академиясында мамлекеттик жана саясий ишмер улуу инсан Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына арналган эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Иш-чара Жусуп Абдрахмановдун ишмердүүлүгү мамлекетти башкаруунун үлгүсү деп аталып, ага кыргызстандык илимпоздордон тышкары Казакстан, Түркия жана Москвадагы тарыхчылар, окумуштуулар дагы онлайн түрдө катышты. Жыйында 20-кылымдын 20-30 жылдарындагы Кыргызстандын социалдык, экономикалык, коомдук, саясий жана маданий турмушундагы өзгөрүүлөр, Жусуп Абдрахмановдун ошол мезгилдеги кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө жана бекемделишине кошкон салымына, милдетине жана ойногон ролуна баа берилди. Ушул Жусуп Абдрахмановдун изилдеген, иштеген мамлекеттик ишмердиги азыркы мезгилдеги мамлекеттик мамлекетти башкарууга үлгү болобу деген чоң бир максатты коюп атабыз. Мамлекет үчүн жанын берген, эл үчүн жанын берген, ичкен ашын койгон, жеке өзүн ойлобогон, коррупцияга берилбеген адамдын, улуу инсандын ишмердиги башка элге мисал болобу деген, жетекчилерге, азыркы жетекчилерге мисал үлгү болобу деген ыйык максатты коюп отурабыз. Жусуп Абдрахмановдун дагы өзгөчөлүгү, ал өтө таланттуу, өтө билимдүү, илимге да берилген, ушу бардык тармагы жагынан, бардык жагынан ушу жетишкен инсан болгонда, ошон үчүн ал Кыргызстандын ошол ордун, ошол дүйнөдөгү ордун, ошондой эле СССРдеги ордун баалап, анан кийин кыргыз элинин ошол келечекте өз алдынча суверендүү өлкө болуш үчүн өз салымын кошту десек болот.